Бизде Кыргызстан 7 дуандан сырткары, Өзбекстандын, Тажикстандын ошондой эле бизди онлайн форматында алыскы Америкадан, Кореядан көрүп жаткандагы мекендештерибизге ысык салам айталы. Анын ичинде Москвадан көрүп жатканда көрөрмөндөр бар. Бизде азыркы учурда 22:00 болуп турган чагы саатын жебесе. Сиздерде канча болду? WhatsAppка SMS билдирип калтырыңыздар. Студиябыздын алгачкы мейманы келип калган учуру. Азыркы учурда биздин көрөрмандар музыкалык конок ким болду экен деген дагы суроолорду бизге берип жаткан учуру. Тааныштыралы анда. Ырчы аткаруучу, обончу баса белгилеп айтышыбыз керек. Обончу. Биздин студиябыздын алгачкы мейманы. Азыркы учурда сиздерге бир өзгөчө эмоция тартуулай турган эжекебиз. Айрыкча жандуу үн тартуулай турган, Жандуу үн менен жакшы музыкалык чыгармалар тартуулайбыз. Жазгүл Жумаканова. Саламатсызбы? Кош келипсиз эжеке. Саламатсыздар. Жазгүл эже. 5-каналдын көрөрмандарына жалпы салам айтам. Анан сиздерге салам айтам. Эң жакшы эфирдин шарттары боюнча сизге түшүндүрүп кетели кыскача маалымат. Эфирдин жүрүшүндө мен жашоого ыраазымын деген түрмөк бар. Андан сырткары сиздин жашооңуздагы эң кызыктуу, күлкүлүү окуялар менен биз менен көрөрмандар менен бөлүшүшүңүз керек болот. Эки түрмөк бар. Андан сырткары дагы баса белгилеп айта турган маанилүү жагдай. Бизде азыркы учурда миллиондогон көрөрмандар көрүп жаткан учуру. Көрөрмандардан келген сизге жылуу пикирлерди дагы түз байланышта пикирлешсек болот. Барына даярсыз? Даярмын. Анда келиңиз бир кол чалып коелучу. Мынча келгендейин даяр болушум керек. Жазгүл эже, бүгүн майрам экен. Эстеңизчи, бүгүн кандай майрам? Бүгүн деген майрам болгону менен мен бүгүн ушу майрам десем деле болот, дебесем деле. Анткени бирок эртең менен жолдошум болуп чогуу машинада келатып, бүгүн кыштын 1-күнү деп. О, туура, болчал. Кыштын 1-күнү, 1-декабрь деп анан ошондой болгонбуз, бирок кар жааган жок, тилекке каршы. Бирок канча дагы жаңы жылга саналуу гана мүнөттөр калды, саналуу күндөр калды десек дагы болот. Келиңиз эжеке, анда бүгүн майрам деп айтып атабыз. Буюрса жаңы жылдын биз жаңы жылды тосуп алганга дагы туптары 30 күн бар экен. Бир күндү буюрса артка таштап атабыз. Жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга комуздун коштоосунда бир мыкты музыкалык чыгарма болсун. Андан кийин айыбызды улантабыз. Жакшы болот. Ушу 5-каналдын көрөрмандарына жалпы кыргыз элибизге биринчиден ушу кыштын 1-күнү менен 2021-жылдын кыштын 1-күнү 1-декабрь менен чын жүрөктөн куттуктайм, ден соолук тилейм. Көптөн бери сиздерге келип болчумун. Ушул чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Алгачкы ушул ырды өзүмдүн обонуман баштап берейин. Каалаганым ар бириңе жакшылык деп. Жакшы болот. Акын эжекем ат башыдан чыккан, Кара суу айынан чыккан Зыйнатбүй Мамытов эженин сөзүнө жазылган, оны өзүмө таандык. Жакшылык тилейм жалпыңа деген ыр менен. Жакшылык тилейли көрөрмандарга. Келиңиз. Каалаганым ар бириңе жакшылык, жашагыла ар бир күндү шат кылып. Жарыкчылык, аманчылык барында жашагыла биргейбей каткырып. Жашагыла баасын билип өмүрдүн, ойлогула назиктигин көңүлдүн. Жашагыла жарыкчылык өмүрдө, ынтымакта бирге болуп бөлүнбөй. Күн артынан күндөр өтөт сабалап, ай артынан айлар өтүп жылжылат. Жашагыла өкүнбөстөй өмүрдү, акыр бир күн кырчын өмүр кыйылат. Өткөн өмүр кайра артка түрүлбөйт, артка түрсөң өмүр кайра сүрүлбөйт. Артыбызда айтыларга иш калсын, көр дүнүйө калат көзгө көрүнбөйт. Өмүр турбайт бир калыпта ордунда, азап жыргал коштоп жүрөт соңунда. Азабына жыргалына баш ийип, жашап өтүү ар кимдин өз колунда. Жашагыл
Жашагыла көр оокатка көмүлбөй, жашагыла кайгы муңга чөмүлбөй. Жашагыла жарыкчылык өмүрдө, ынтымакта бирге болуп бөлүнбөй. Каалаганым ар бириңе жакшылык, жашагыла ар бир күндү шат кылып. Жарыкчылык аманчылык барында, жашагыла бирге ийбей каткырып. Каалаганым ар бириңе жакшылык депти. Бизди көрүп жаткан ар бир көрөрманга жакшылык каалоо менен биргеликте Жазгүл эжеге терең ыраазычылык билдирели. Жазгүл эже, азыркы учурда бизди көрүп жаткан көрөрмандарга да аябай кызык болуп жатса керек. Биз башында айткандай эле сиздин жашооңуздагы эң кызыктуу деп аталган, эң күлкүлүү деп аталган түрмөккө да келип жеттик. Дал ошол түрмөктө өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди билдирсеңиз. Аны эстешим керек болчу, бирок күлкүлүү болгон жерлер көп аябай. Кандай кайсын айтсам, мен айрыкча ушу 1996-жылдан 2003-жылга чейин Нарын райондук маданият үйүндө Манас рух театрында иштегем. Жолдошум менен чогуу биздин Манас рух театрын кыргыз эл артисти Табыл Дактанов агайыбыз жетектеп, ошол кишинин артынан ушундай дагы жакшы, ушундай даражага жетип устатыбыз деп атап кетсем жаңылышпайм. Анан ошол кезде Манас рух театрында иштеп жүргөндө көп күлкүлүү окуялар болчу. Мен анда 96-жылы жаңы ошо театрга келип, анан Мунарбек Чобиев менин жолдошум, Жумабай, Өмүркул деген балдар иштечү, Мирбек деген. Анан ушу жаңы келип баягы Ак Муз айылынан, ушу Атбаш районунун Ак Муз айылынан да өзүм. Анан айылда өскөн кыз болуп, мындай олбурлуу болуп, өзүм мындай эркек мүнөзсүз кызмын да. Чынында эми Азырчы мектептен деле ошентип оюнга аябай шок болуп, шок кыз болчумун. Анан ошо шоктугумду билгизип койгонумду билбейм. Балдар ушу сууга салабыз деди да. Сизди? Баягы маданият үйүнүн астында мындай арыкта суу бар болчу. Анан сууга салалы кел Жазгүлдү деп 3 бала 3 жагыма мындай 2 колуман тартып мындай кармаганан эч кандай сууга мени сала албай койушту да. Ошо Мунарбек, Жумабай, Өмүркул деген чогуу иштеген балдар үчөө тең сууга сала албай, мен аларды бая бир жагынан тээп, бир жагынан чаап, анан аябай эме ичтери күйүп, мени ушу үчөө биригип сууга сала албай койгондо иштери күйүп аябай жаман болушуп. Ошону ушул убакка чейин тамашалап айта беришет да, алыбыз жетпей койгон Жазгүлгө деп. Мен ойлоп аткам азыр ошол 3 баланы Жазгүл эже сиз өзүм кайра түртүп салганмын айтам. Көп эле анан дагы бир эме болгон да. Ошо Манас рух театрында иштеп жүрүп, Оттук деген айылга барып концерт коюп, ушу Табылдактан агайыбыз менен Калык Акматов деген азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болду, жаңы эле ошол агайыбыз актер. Ошол байке мындай фляга деген болчу эмес беле, алюминий темир эми. Ошо эрекини ачыш керек болуп калды да, автобустун ичинде келатабыз анан. Ача албай атат, бир кезде мен ачып көрөйүнчү деп келип турган. Бая темир фляганы ачам деп атып туруп, сындырып салып атпайм боозун. Элдер ача албай атат. Темирди сындырып салды бул, ушу кантип болсун. Темирди сындырат деген эмне дешип баарысы. Анда да ушундай эме болгон да, бир чети күлкүлүү, бир чети фляга үчүн трагедия болгон. Темирди сындырып салып турдум да. Элдер ача албай атса, мен сындырып салып атпайм да. Ошо дагы көп окуялар көп да чема. Кол чагалы. Жакшы. Жазгүл эже, көрөрмандардан келип түшкөн билдирүүлөргө дагы кезек берели. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү коногуңар биздин эң жакшы көргөн ырчы эжекебиз экен дейт. Жазгүл, ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Мүмкүн болсо кызган мени деген ырыңызды ырдап бере аласызбы? Эфир сон болуп жатат. Ийгилик каалайм дейт. Акыркы сандары 163 менен аяктаган көрөрман. Урматтуу көрөрмандар, мүмкүн болсо бизге WhatsApp'тан чалуу жасабасаңыздар туура болот. Анткени сиздердин WhatsApp'тан бизге чалуу жасасаңыздар, бай эфирге кошо албайбыз. Сиздер 59-20-70 номерларын терип, дал ушул номерлар менен келсеңиздер, түз байланышта сиздер менен пикирлешкенге мүмкүнчүлүк болот. Саламатсыздарбы? Арыбаңыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Жазгүл айымга чыгармачылык зор ийгиликтер тилейм. Ар дайым көккө теңир колдосун. Бар болуңуздар деп акыркы сандары 989 менен аяктаган көрөрман эсмесиндер калтырган экен. Жазгүл эже, мүмкүн болсо кызган мен деген чыгармаңызды сурап алышат. Рахмат айтам. Азыр атайын ушинтип көңүл бөлүп
убактысын коротуп WhatsApp аркылуу жазып аткан көрөрмандарга. Муну эми айтып кетпесем болбойт. Булурдун сөзү Раматыл биздин жакшы көргөн жеңебиз болгон казактын кызы, кыргыздын келини Майра Керим кызы эжебиздин сөзүнө таандык. Учурунда булурду өзүнө угузганым менен кийин ушу бай эстрадалык вариантында эмгек сиңирген артист Кыргыз Республикасынын Алтынай Нарбаева эжекебиз Самара Каримова ырдаганын укпай кетти тилекке каршы. Бирок эми баягы өзүм ушундай обонду чыгардым деп убагында угузгам. Анан менин жакшы курбум Жылдыз Абдыгазиева Нарын шаарында драма театрда иштейт. Эң кыйын ырчы Нарындагы актриса дегенде ошол кыз биринчи ырдап чыккан. Анан Алтынай эже Самара ырдап элге бай Алтынай эже билгизип жылдын мыкты номинацияларына ыры 2-3 жыл катары менен ошентип. Анан булар кимдин ыры болуп отуруп, анан Жазгүл Жумаканованын обону таандык экен деп автор катары өзүмдү анча-мынча ырдап калып жүрөм. Ошон үчүн өзүмдүн аткарымда автордун аткаруусунда болчу. Кызган мени кызган, бирок билдирбе дейт. Kızgan beni kızgan, birok bildirbey. Sınat çölümök min günde emes bir günde. Köngülü gibi tıt köpölük tartkan jip. Yüzüp alıp ek ortodo büldürbe. Alıp ek ortodo büldürbe. Kızgan beni kızgan, birok bildirbey. Birin biri kızgan basın gegünde. Kapkaydağı jaman oydu oyloson. Akılından adaşasın bir günde. Akılından adaşasın bir günde. Kızgan beni kızgan, birok bildirbey. Kurgızgansan meni menen bir жүрүбөм. Эмне болуп кетер экен дегендер, карап турат магаларды күлдүрбөм. Кургызгансаң мени менен бир жүрбөм. Кызган мени kızgan birok bildirbe. Кызганычтын белгилери эгерде анализ кыла турган болсок, бул башталышы сүйүүдөн болуп чыгып калышы ыктымал деген да сөздөр бар. Жазгүл эже, сурагым келип турат сизден. Жашоодо негизи кызганычты билдириш керекпи же кызганычты дагы ката билиш керекпи? Ушул дал ушул суроону Майра Керим кызы мага өзү айтканда, буну мен сурагам, кандайча муну сиз Канат байкени кызганып чыгардыңыз беле? Жок, бул Канат байке кызганбай, ошо курбу кызына чыгарган экен да. Анан мен китептен ушул текстти жактырып калып эле, анан чын эле жактырып калып, аябай сөзү жагып калып чыгаргам. Бирок кызганычты билдирбеш керек деген менен эми билинип калган кызганычтар болот да. Бул менин башыман өткөн. Анткени мен эми аял киши кызганганча эле болбойт. Бул башыман өткөн, анткени мен жаш кезимде, бай жаңы үйлөнгөн кезде чын эле болот. Жөн эле шумдук зымга тизгендей жашаганбыз дегенден ар болуш керек. Идиш аяк какышат, үйдө анча-мынча болот дегенде, анан бала кезде, жаш кезде, жаңы үйлөнгөн кезде кызганыч болот.
бирок кээ бир көп суроону берет ушу кызгануу менен ошо кызгануудан чыгардыңыз беле же байке сизди кызгануудан чыгардың беле жок эмне болду эле деп мага сөзү гана жагып калган анан ошол обонду чыгаргам бирок кызганыш керек бирок билдирбеш керек деген дагы бар кызганыш керек кээде билинип калган билдирген да убак болуп калат да бирок ошол кызганыч дагы ошол сүйгөн адамга ишенбестик эмес ошол сүйгөн адамыңды сүйгөндүктөн да ошондой ойлойм да жакшы Айжан сизден сурагым келип турат ушул суроону сизге да узаткым келип турат негизи кызганыч керекпи жашоодо ооба кызганыч керек себеби дегенде дагы бир сонун бир жасаптар бар го дагы бирөөнүн түшүнө кирип санаага салбасаң болду экен дегенчи ошондуктан сен сүйгөн адам жалаң гана сени эле сүйүп турса кандай жакшы эгерде ал чындыгында эле биз башында айтып кеткендей эле кызганыч бул ишенбестиктен эмес ошол адамды сүйгөндүктөн жана ал адамдын жалаң гана жанында болушуну анын жакшы сөздөрү дагы жакшы көз караштары дагы негизи эле жакшы жасап жаткан амалдар да баары ошол бизге арналыш керек деген ушундай кандайдыр бир ой бар да айымдарда мырзалардын силер айымдар экөөңөр отуруп алып айтып атпайсыңарбы жазгүл эже Айжан отуруп алып элечи анан мен да айтып коеюн мырзалардын атынан жооп берип коеюн да негизи психологдордун айтымы боюнча окумуштуулар далилдеген экен бул нерсени мен ушул жерден айтайынчы эркектер мырзалар кызганчак келбейт балким жок менин сөзүмдү каралжы аялдын кызганганы жут эркектин кызганганы кут ал таап коелучу ушул сөздү мен уккам да бир өзүбүздүн эле жакын байкеден ушундай да бир макал бар да анда ушул кызганыч жөнүндө биз шашпай отуруп да мен айтып койбоймунбу сөздү кандай дедиңер мырзалардын атынан жооп берип коеюнчу кудалардын атынан мен сүйлөп коеюн дегендей мейли негизи жашоодо айымдардын көпчүлүк бөлүгү ушул эки инсандын эки жолго түшүүсү дагы себепсиз кызгануулардан болот экен окумуштуулардын далилдөөсү боюнча ошо ажырашуулардын көпчүлүгү эки инсандын ортосундагы кызганычтан себепсиз кызгануулардын айынан болуп айымдардын көпчүлүк учурда кызгануусу бул мырзаларга чектөө алып келгендиктен мырзалар эмне кылышты билбей эки жолго түшүүгө аргасыз болот деген сөздөр айтылган ошондуктан эгерде сиздин жолдошуңузга же болбосо сиз жакшы көргөн инсанга жана бир ыр бар го сизге арнадым ушул күнүмдү эмес ушул түнүмдү депчи ошондой ырларды ырдап баштаса гана кызганыңыз ага чейин кызганбай эле койсоңуз болот адеме көз караш жакшы сөз ал мааниге эмес турбайбы мааниге эмес келиңиздер ошол жерде сөз менен мырзаларды кызганбай эле койгула деп айтып кетти көрөрмандардан келген билдирүүлөр бар саламатсыздарбы жазгүлгө кааларым жакшылык ийгилик коштоп жүрсүн жакшылыкта гана жакшы ырларды гана аткарып жүрүңүз омин дейт оондоруң оболой берсин деп акыркыстандары 904 менен аяктаган көрөрманыбыз дагы ыраазычылык сонун ырдайт экенсиз дейт мен буга чейин чын эле ушул чыгарманы жазгүл эже экендигин билчү эмесмин биринчилерден болуп билип атам дейт мен үчүн жакшы жаңылык болду деп акыркы сандары 062 менен аяктаган көрөрман билдирүүсүн калтырган экен саламатсыздарбы кутман кеч көп ырларды жарата бериңиз комуздун үнү жүрөгүбүзгө дары болсун дейт келиңиз комуздун үнү жүрөгкө дары болсун дагы бир музыкалык чыгарма болсун сизден мен эме обончуз деп обончулугуңузду дагы баса белгилеп ырдап бериңиз деп жана айтпадыңыздарбы ошон үчүн ушу кээде чоң акындардын кыргыз эл акындарынын китептери бар да үйдө текчебизде ошол акындарыбыздын аталарыбыздын сөзүнө да обон чыгарып жүрөм учурда кыргыз эл акыны биздин абдан сыймыктанган атабыз Эсенгул Ибраевдин атабыздын эмне керек деген ырына мен ушу 98-жылы обон жараткам. Ону эми учурда Роза Шакирова, Нуржан Түмөнбаева аткарып жүрөт. Ушуларды аткарып берели. Азыр байкашымча жалаң гана автордук чыгармаларга басым жасайлы. Да, айта кетсем, Жадан мырза, кызган мени деп бирок билдирбей деп айтылды. Көп кызгандыгандыктан анан сиз айткан Ай мырзасы эмне керек деп жооп кайтарып аткан чагы го дейм. Эмне керек деген ыр. Казаның кайнап турса, тасмалың жайнап турса, чырпыгың чынар болуп,
мөмөсүн байлап турса, жадырап жайына демек, жашоодо бар да себеп. Айткыла мындан артык, адамга эмне керек, эмне керек. Короодо малың болсо, колтуктар жарың болсо, чакырып чай бергенге жол табар жарың болсо, кышыңды жайга теңеп, кыялым элеп желеп, айткыла мындан артык, жашоодо эмне керек, эмне керек. Балдарың эстүү болсо, ар ишке эптүү болсо, чакырып чай бергенге куда сөктектүү болсо, сууңду балга теңеп, сүйүнөр бар да себеп. Айткыла андан артык, адамга эмне керек, эмне керек. Туғаныңның ақ болсо, душманың жылас болсо, турмушта кездешүүчү кырсыктар ырак болсо, өзүңдү ханга теңеп, өкүнбөй жаша демек. Айткыла мындан артык, адамга эмне керек, эмне керек. Өзүңдү ханга теңеп, өкүнбөй жаша демек. Айткыла андан артык, адамга эмне керек, эмне керек. Жашоодо колунда бар нерсеге шүгүр келтирген инсан гана бактылуу деп айтылат го. Ансыгарындай ырсаптарда айтылгандай өзүңдү ханга теңеп эмне кыласың деп айтып атпайбы? Негизи жашоодо кандай болсоң, ошондой жашасаң, дал ошол мүнөттөр бактылуулук болсо керек деген ойда. Ошондон берге өзүң кандай болсоң, өзүңдү ошондойунча кабыл алганың дагы эң бир бактылуулуктардын тучогусу десек дагы болот. Ошол жерден сурагым келип турат, Жазгүл эже. Негизи азыр кыштын биринчи күнүндө турабыз. Демек, жыл аяктап бараткан чагы, жашоодо жетишкендиктерибиз, же болбосо бүгүнкү, быйылкы жылга алынган кандай пландарыңыз ишке ашты, же болбосо дагы бир ишке ашыра турган бир айдын ичинде пландарыңыз барбы дегендей жыйынтык чыгарсак мындай алганда? Жыйынтык чыгарсак, жакшы жыл болду. Жылы абдан жакшы болду. Анткени ошону Кудайым кут кылсын деп биринчи айтайынчы. Кудай буйрса анан. Неге дебейсиздерби, ушул былтыр бир жыл болду. 28 ноябрда улуу кызыбызды турмушка узатканбыз. Нарын жергесине. Кудайга шүгүр, күйөө баласы экөө жаркырап, жайнап, жакшынакай болуп жашап турган кездери, түбөлүк, бактылуу болуп, ынтымактуу болуп, бизди неберелүү кылсын деп айта кетмекчимин кыз күйөөбүздү. Анан экинчи кызыбызды быйыл 22 сентябрда ошол маалда Кыргыз Республикасынын президенттин колунан көптөгөн адамдар сыйлык алып турган күнү, ошо экинчи кызыбыз Сезимди турмушка узатып, ошол күнү үйлөнүү тою болуп, андан сырткары ошо жолдошум Мунарбек Чобиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамды колуна алып, жетишкендиктер көп. Тойго ошо ардактуу куда болуп, ошол күнү барганы аябай сүйүндүрүп, кубанычты эл менен чогуу бөлүшүп, ушундай жакшы күндөр болду. Жакшы жетишкендик эле ошол менин жетишкеним болбосо да, менин жолдошумдун, биздин үйлөсүнүн атабыз ошондой элдин сыймыгы болуп турган чоң жетишкендик. Эң жакшы. Караңызчы, бул жылдын эсеби менен Жазгүл эжекебиз 2 уулду болуптур, Уулубузга 1 жаш 9 ай болду, ошо 22-чи. 2 кызыңызды турмуш жолуна узатуу менен кошулуп, сиз уулду болупсуз 2. Жана жетишкендиктер болуптур. Эң жакшы. Байыбыздын, андай десем, атабыздын артынан биз дагы көп жетишкендиктерге ошондойду бизге дагы буйрсун деп аябай, кандай десем,
чогуу жүрсөм дагы ошону тиленем, Кудай берсин. Эң жакшы көрөрмандардан келип түшкөн жылуу пикирлер бар. Саламатсыздарбы? Сонун эфир болуп жаткан учуру. Жазгүл эже чыгармачылык ийгилик көп болсун. Мүмкүн болсо сөзү Бердибек Жамуржиевке таандык Ата-эне деген чыгармаңызды ырдап бериңизчи. Ысык көлдөн салам жолдойбуз. Менин атымда Жазгүл дейт. Акыркы сандары 578 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир билдирүүнү жаңырталы дагы. Андан кийин эжекебизден музыкалык чыгарма сураналы. Жазгүл айым автордук чыгармаларыңыз көп экен. Эмнеге көп эфирлерге чыкпайсыз? Өзүңүздү неге азыркы тил менен айтканда хит кылууга талпынбайсыз деген дагы суроосун салган экен, узаткан экен. Биринчиден көлдөн жиберген Жазгүл деген менин кандай десем, чогуу орусча айтканда тёзка деп коет эле. Ошол Жазгүлгө салам айтам, рахмат көлдөн бери. Бердибек Жамгырчиев биздин азыр жаш болсо да кыйын акындарыбыздын бири. Ошол Бердибектин ырына баарынан ыйык Ата-эне деген ырга обону жараттым эле. Аны биздин сонун мыкты жигит алып баруучу Алтынбек Кыдыралиев ырдап чыккан чоң концертинде биринчи. Анан тилекке каршы мен кечирим сурайм, ушул ырчыларга ырды берген менен мен өзүм ушу сөздөрүн içine bilbeyim da anam. Geçinim sırayım. Ana YouTube'dan tabi alsanızlar bolot. Бердибек Жамгырчиевдин сөзү, Жазгүлдүн обону, Алтынбек Кыдыралиевдин аткаруусу десеңиздер чыгат. Андан кийинки не деди? Автордук чыгармаларыңыз көп экен. Эмнеге хит болбойсуз дейт. Эмнеге эфирлерге көп барбайсыз дейт. Эфирлерге чакырат көп эле, Кудайга шүгүр. Анан бирок билбейм, мен эми анан кээ бири баягы тойго да көп барып, тойдон ар бир нерсени тартып, Инстаграмга киргизип, мен бир анда санда эле киргизем чын эле. Анан ошондон дагы баягы эме болот да, элдер аябай көрүп, баягы жылдыз болуп, күйөрман топтогондор аз эмес. Бирок мен деле антейин дегеним менен билбейм, ушу атайын тарттырып, ага деле ошо эме кыла электим да, тойго барып атайын тарттырып, Инстаграмга жүктөп, интернет аркылуу бир кээде эле сүрөттөрүмдү киргизип коем, чынын айтканда. Жакшы. Анан эң башкысы мен обондорум элдин жүрөгүнөн түнөк тапканы, ошол мага жакшы бакыт. Жазгүл эже, бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты да соңуна келип баратат. Бат эле. Бизде экинчи түрмөк бар болчу. Мен жашоодо ыраазымын түрмөгү. Мен жашоодо ыраазымын деп башташыңыз керек болот. Жашоодо эмнеге ыраазысыз? Мен жашоодо ыраазымын. Мен ыраазымын. Апам мени ушул жарык дүйнөгө 6 санымдаман 12 мүчөмдү эсен кылып жарык дүйнөгө Ат башы районундагы Акмуз айылында 1977 жылы 25 мартта ушу жарык дүйнөгө мени апам төрөп берип койгонуна, атам дагы ушинтип мени өстүрүп, бирок мен тилекке каршы атам 4 жашымда эле каза болгон. Бирок апам эң кичүүсү 13 бала менен, мен 13-чүсү 4 жашта. Улуусу 28 жашта болуп, мени кичүүсү кылып туруп ушу эрезеге жеткизип, мен эле эмес 13 баласын тең эрезеге жеткирип, үйлөнтүп, жайлантып баарысын. Ошентип, бирок 78 жашында 10 жыл мурда апам каза болгон. Мен байыр апама ыраазымын, атама да ыраазымын мен ушундай кыз туу кылганына. Анан үй бүлөмө, кайнене, кайнатама, бир туугандарыма, кайын журтума ыраазымын. Анан биздин атабыз менин жүрөгүм болгон, менин жарым, балдарымдын 5 баламдын атасы Мунарбек жолдошума ыраазымын. Ушундай дайыма колдойт, бири-бирибизди колдоп келатабыз. Мен ыраазымын сүйгөн жарыма, балдарымдын атасына. Анан мен ыраазымын менин канчалаган обондорумдун сөзүн жараткан акын эжелериме, акын аталарыма, акын байкелериме, акын инилериме мен ыраазымын. Ушундай мен обончу кылып мага сөздөрдү жазып жүргөн. Анан мен ыраазымын. Ошол менин ырымды ырдап жүргөн, менин атымды обончу Жазгүлдүкү деп ырдап жүргөн ырчы эжекелериме, ырчы инелериме, ырчы сиңдилериме ыраазымын. Мен ыраазымын кыргыз элиме. Кол жапкансаң болбойт ал ушул жерде. Жазгүл эже, чоң рахмат. Буюрса алдыда дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Көрөрмандар айткандай эле өзүңүздү болушунча көрөрмандар менен, ыр-сыйырмандар менен жакыныраак болууга
көрөрмандарга ар бир ушул жараткан жаңы обондоруңуз менен кабардар кылып турууга аракет жасаңыз деп жакшы тилек менен эфир жыйынтыктайт. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Чоң рахмат. Элге ден соолук каалайм. Эң биринчи ден соолук. Дүйнөдө тынчтык болсун, кыргыз элибизде тынчтык болсун. Кыргыз элибиз өнүгө өсө берсин. Ыр ышкыбоздору көп болсун. Бар болуңуздар. Сиз аман болуңуз, үй бүлөлүк бакыт каалайлы, ийгиликтер жалаңгана көбөйө берсин. Айжан, билесизби, жашоодо мен да ыраазымын. Эмнеге? Миллиондогон көрөрмандардын кучагында, миллиондогон көрөрмандардын азыркы учурда жакшы маанай тартылып жатканыма. Азыр кесиптешибиз даярдаган пайдалуу кеңештер рубрикасынан бир жакшы маалымат угуп алчы. Кеттик. Айлы түнде biz oynadık ак чөлмөк.